Салам, кутман кечиңиздер менен, урматтуу айымдар. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы айттырбастан эмеге чыктым, түз эфирге чыктым. Жөн чыккан жок. Бүгүн сиздерге сонун жаңылыгым бар. Азыр түз эфирге кирген болсо, Гүлмира түз эфирге кирдиңизби? Кутман кеш, толкунай дейт. Мира Исаева. Саламатсыздарбы? Медина кандай, толкушка дейт. Сонун. Өзүңүздөр кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Нургүл эже кандайсыз? Иштериңиздер жакшыбы? Кириңиздер эфирге. Азыр биздин каарманыбыз деп коеюн. Бүгүнкү эфирибиздин каарманы түз эфирге киргенге чейин мен сиздерге бир аз жоорап берейин. Так. Бүгүн мен сиздерге негизи сториске дагы таптакыр кол бошуп айтат. Күн сайын эфирдин максатын түшүндүрүп айтып берип турайын десемчи. Так, бул жерге анда жазып коеюнчу эфирдин максатын, Так, эфирдин максаты акчалуу окуган бизнес айым. Айым деп жаздым, Бизнес вумен айым. Так, буну мен прикрепить этип коеюн. Темалар көрүндү, сиздерге. Так, мен менеджерлерим азыр акырындан кирет, жазып койдум. Эгерде Гүлмереже кирген болсоңуз, мага кабар берип койсоңуз болот. Ага чейин мен сиздер менен бир аз маалымат берип сүйлөшүп кетейин. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар? Урматтуу менин Instagram баракчамдагы айымдар. Кээде көрүп каласыздар, кээде таптакыр жоголуп кетем. Ошондой эки дүйнөдө жашаган айыммын. Бир туруп вообще интернеттен жоголуп кеткен учурда, демек ойлоңуздар, бул башка өзүнүн бизнестерин кылып жүрөт экен деп. Эгерде онлайнда аябай активдүү болуп калган болсом, демек бул жерде кандайдыр бир максат менен жүрөт экен деп ойлосоңуздар болот. Биздин бир ай мурда, почти бир айдан ашып калды, 1,5 ай болуп калды. 1,5 ай мурда акчалуу айым деген курс старт алган болчу. Ал курстун негизги максаты ар бир айым өзүнүн ичиндеги вот жашоосундагы, ушул кезге чейинки жашоосундагы башынан өткөн оор проблемаларды, ар түрдүү оор окуяларды, тагдыр, өзүнүн башынан өткөн тагдырын акчага айлантуунун жолдору боюнча акчалуу айым курсун мен алып чыккам. Акчалуу айым курсунун негизги максаты сиздин жашооңузда болуп жаткан ар бир проблема жөндөн-жөн эмес экенине мен ишендиргим келет да. Себеби дегенде мен өзүм живой примермин. Сиз эфирдесе мага запрос таштаңыз. Жанагы эме таштаган, пенал жасаган эже сиз, группадагы эң активдүү айым. Мен ошой курста ким кандай результат чыгарды, ошолорду карап мен азыр реклама кылып бергим келип атат бул эжелерди, потому что бизнести, уникалдуу бизнес идея менен баштаптыр. Мага запрос таштаңыз, Гүлмира эже. Мага запрос таштаңыз, ага чейин мен сиздин эмеңизди, работаңызды түшүндүрүп кетейин. Так, урматтуу айымдар. Негизи эле мен 2020-жылдан бери чыгып келаткандан бери эле ар бир айымды мен зарплатага, айлыкка иштешине мен дайыма мындай каршымын деп айтып келем да, коркпостон элечи. Мурда мен айлыкка иштеп жүргөн кезде, эгерде кимдир бирөө ушул сөздү айткан болсо, мага аябай мындай триггер болсо керек эле да, ачуума тийип, менин больной точкам болсо керек эле да, эмнеге мен айлыкка иштегендерди, силер эмнеге ушинтип атасыңар, эмнеге мынтип атасыңар депчи. Себеби ал кезде мен өзүм айлыкка иштейт элем дагы, жетер жетпеген, мындай аябай эме жашоодо жашачумун да. Качан мен өзүмдүн жашоомду мындай осознанно жашап баштаган кезде, бирөөлөрдүн көзүнчө мындай отчет бербестен, өзүм каалаган жумушумду аткарып, өзүм каалаган убакта ойгонуп, өзүм каалаган жумушумду каалаган учурда аткарып, эч кимге мындай эме бербестен, өзүм кызыккан жумушту жасап баштаган учурдан баштап, билим алгандан кийин келди да бул нерсе. Анан ошондо жашоонун закону таптакыр башка экенин түшүнүп баштадым. Эми бул нерсени мен азыр сиздерге
Вот ким эле? Гүлмира эже мага запрос таштадыңызбы? Аха, мага жазып туруңузчу, э? Анан сизди биринчи Гүлмира эже тааныштырып алайын айымдарга. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Гүлмира эже акчалуу айым курсуна катышкандагы өтө сонун техникаларды аткарды. Ал жердеги ар бир техникаларды аткаргандан кийинки состояниясын бөлүшүп, анан күн сайын ар түрдүү мындай өзгөрүүлөрүн бөлүшүп турду да. Группада өтө активдүү түрдө катышып, жана мага дагы личкама жазып атты, менеджерлерге жазып, кылсамбы, кылбасамбы, жасасамбы, жасабасамбы деп ойлонуп жүргөн бизнесин коркпостон жасап жиберди. Болгондо дагы эч кандай бир вложение кылбастан аз эле акча менен жасап чыкты да. Бул идея кандай? Эгерде кылам десе, Кудай мага сөзсүз түрдө ар бир кадамында колдоо көрсөтүп турат экен да. Мен ушул нерсени түшүндүм. Себеби дегенде акчалуу айым деген бул өзү мындай осознанный айым деген да. Жок нерседен бар нерсени жасоо. Жок нерседен бар нерсени ишке ашыруу. Мисалы башыңдын ичиндеги ойлорду материализация кылуу. Мисалы башыбыздын ичиндеги ойлорду биз кармай албайбыз. Кармай албайбыз аны. Көптөгөн акчаларды жөн эле кыялданып отурабыз, бирок аны кармай албайбыз. Ал эми мындай осознанный жашоодо ошол акчаларды биз материализация кылып, колубузга кармай турган кылып, ошол эмени кыялды ишке ашыруу да. Ошондуктан ошол акчалуу айымдардын катарын толуктаган бүгүн мен сиздерге Гүлмира эжени сиздерге тааныштырмакчымын. Кантип баштады, эмнеден баштады, кандай тоскоолдуктар болду, ошолордун баарын сиздерге өз оозу менен айтып берсин. Жана работаңыз жаныңызда болсун, Гүлмира эже. Жасаган эмеңиз жаныңызда болсун. Азыр эмелерге, айымдарга көрсөтөбүз. Сиздерге айта турган сонун маалыматтарым бар. Гүлмира эжени коштум. Гүлмира эже, мен сизди коштум. Так. Камераңыз жакшы көрүнбөй атат. Камераңыздын эмесин жакшы арчып алыңыз, Гүлмира эже, экранды. Экранды арчыңыз, бозоруп көрүнүп атат. Мен дагы азыр эме балам комнатасына келе калып эле сразу эфирге чыга калдым да, сырттан келип. Саламатсызбы, Гүлмира эже? Саламатсызбы, Толкун? Саламатчылык. Ооба, жакшы, буюрса жакшы. Кайсыл жактан байланышка чыгып жатасыз? Мен Бишкек шаарында турам, азыр Төркүнүмө келгем. Кызыл Төркүнүңүз каякта? Силер жактан дейм. Кызыл Кыяга кетип калдыңызбы? Турбай элеңиз, бирге кетип. Жакшы. Гүлмира эже, сиз өзүңүз жөнүндө тааныштырыңызчы. Жашыңыз канчада, эмне жумуш кыласыз, канча балаңыз бар, өзүңүздүн жеке жашооңуз боюнча бир аз маалымат берип кетиңиз, өзүңүздү тааныштырып. Мен жашым 41-де, 4 уулум бар. Үйдөн адым болуп иштейм да. Анан ошо силердин курсуңарга окуп калып, баягы ичиңдеги проблеманы акчага айлантыр дегенде ушул идея келди мага. Ооба, ал идеяны азыр бир аздан кийин эмелерге, эфирге киргендерге бир аз таанышып алалы, өзүңүздү тааныштырып, ушул кезге чейин кандай жумуштарды иштеп жүрдүңүз, өзүңүздү мындай билим жолунда дагы бир топ эле өстүрүп келаткан айымдардын катарында экенсиз, көптөгөн билимдерди алып келатасыз, изденип келатасыз дегендей. Өзүңүз жөнүндө ошондой тааныштырып кетиңиз. Ошо изденип окуп жүрөм, анан тынбай эле курстарга катышам. Бизнес идеяларды изденип жүрөм да дайым эле. Бирок сизди жолдошуңуз колдойт, Ооба, колдойт. Мындай машинкаларды алып берип. Улуу балаңыз канча жашта? Ал 16 жашта. Жакшы. Гүлмира эже, андан кийинки суроом, сиз ошол ар бир аял ичиндеги жашоосундан басып өткөн ошол проблемалар дагы акчага айланса болот деген сөздү сиз кандай түшүндүңүз? Адам бир ордунда турбаш керек экен да, изденип, идеяларды ойлонуштуруп, анан мага ошондо каждый эле
көрүнгөн нерсе акчадай көрүнүп, идеялар келе баштайт экен да. Эң сонун. Андай болсо сиз ошол идеяңыз менен бөлүшө аласызбы? Мага ошол материалдар колума түшүп калды эле. Мен бир массажный кушетка тигип иштегем. Анан ошонун идея пайда болуп, ошондой кылсамбы деп, анан мындайлардын идея. Бул эменин аты пеналай. Жаш балдарга, мектепке бара турган балдарга, окуучуларга карандаштарын, ручкаларын сала турган ручная работа. Эми ушул идея сизге каяктан кантип келип калды? Ким түрткү болду? Бир нерседен бир нерсе чыгып калат да, ошон кантип сиздин оюңузга келди ушул нерсени жасоо? Өз колуңуз менен тигүү. Мен обычный эле тигейин дегем, анан мага ушундай интернеттен да карадым, анан ушул өзүнүн аты болгондо балдар кызыгат экен да. Анан ата-энелер да кызыгып атышат, жоготуп албайт экен, жакшы экен, жоголсо да биз таап алат экенбиз аты менен деп. Ошондо сизге баягы кушетканын эмесине заказ түшкөн дагы ошондон ашып калган кожаны сиз тигип көрдүңүз. Баягы кусоктордон идея ойлоп таап ушуну акчага айлантырам деп, ошондон бизнес идея пайда болуп. Биринчисин тиккенде сизге оор болгон жокпу? Биринчисин тиккенде оңой эле болду. Биринчи мен бекер баягы сен берсең аласың деген эмени пайдаланып, анан бекер бердим. Кошуналарыма бекер берип, реклама кылып койгула деп. Анан алар туугандарына кылды, анан мен туугандарыма азыр WhatsApp группалар бар го, бүт эле тууган дегенде. Анан баламдын классына ошентип эле тараттым. Сентябрга жакын болуп калды да, азыр эми буюрса пландар бар, кийинки окуу жылына дагы идеяларды кошуп, дагы жакшы көрөп келесиз. Мен угушума караганда сиз баягы жерде встречага келгенде айткансыз да, Россияга 4 штук жибергем, анан аяктан да отзывдарды күтүп атам, алардын колуна тие эле экен. Сүрөт жибергиле дегем. Жете эле. Алар выходной алабыз деп атышат. Отзыв күтүп атам, анда Instagram баракчама чыгарам буюрса. Биринчи жолу ошону тигип баштаганда, башка айымдарга таратканда туугандарыңызга мындай жакшы сөздөрдү, жылуу сөздөрдү окуганыңызда, укканыңызда сизге жагымдуу болду ушул нерсе? Колуңузга береке, ишиңизге ийгилик, жакшы ойлоп таапсыз, Кыргызстанда биринчи жолу экен дегендерден мага аябай сүйүндүм мен ошол сөздөрдү укканда. Негизи баягы идея бир нерсе түрткү болот да, Гүлмира эже. Мына ошол пеналдарды тиккенден кийин ар бир баланын атын дагы жазып коюпсуз да, сыртыначы. Нурель, Марсель, Аруке деген сыяктуу аттарын окудум да жана күнү. Ошол эмне үчүн именно пенал тиге турган идея келди сизге? Может, башка нерсе тигиш керек беле? Может, башка бир ойлор келди беле? Эмне үчүн именно ошол окуучуларга карандаш сала турган пенал? Мен балдарым кичинекей болгондуктан балдарга керектүү нерсени ойлоп таптым да. Ушу балдардын эмеси баягы спрос балдарга кызыгат деп, кызыл, жашыл, сары деп ошонун идея келди да. Азыр мына ушул пеналдын сыртында эмне деген жазуу турат? Бул азыр кимдин аты? Чынара. Камера мындай болуп атабы деп жаздыңыз, ооба, тескерисинче көрүнүп атат, ошон үчүн окуп коюңуз дегеним да. Эми муну дальше өнүктүрүүнүн сизде дагы кандайдыр бир идеялар пайда болдубу? Өнүктүрүшүм керек. Ооба, идеялар келе берет экен. Бир эле жумушту баштап алсам, азыр косметичка тиксемби, дагы мен садикада бир эме кармашка деген тиккем, анда Instagram баракчама чыгарам буюрса. Ошо кармашкадан бирөөнү садикке жибердим, ал да Москвага кетти. Ошондо идеялар келе берет экен да, мен баягы балдар үчүн баштаган үчүн балдарга керектүү мектептерге эметсе мындай доскага илип кое турган мындай чөнтөкчүлөр, ошондойлор идеялар келип атат. Буюрса ишке ашырам да аларды дагычы. Жакшы. Азыр жаныңызда ошо бир эле мен айылга келген үчүн заказдарым үйдө, анан
Instagram баракчада сүрөттөр бар. Сиз азыр тартынып атат окшойсуз. Жана күнү аябай согуп Азыр мен көрбөдүңүз беле? конокто отурам да. Коноктосузбу? Жакшы. Жакшы, дагы мен сизге суроо, мындан кийин дагы сиз өзүңүздүн ушул пеналдан башка дагы кандайдыр бир идеяңыз барбы? Дагы башка бизнес кылыш керек деген запасной варианттар да ушундай барбы сизде? Запасной варианттар болуп атат. Мен ошо швея деп атам да, дагы өнүктүрүп, анан элдерге үйрөтүп, азырынча мен немем азыраак, баягы швея жаатында билим азыраак. Мен дагы билим алып, анан мага окшоп үйдө отурган айымдарга дагы үйрөткүм келет да. Тиккенди, бычканды. Мен азыр Сиз өзүңүз билесиз да тиккенди билем, бычканды да Кудай буйруса окуйм деп жүрөм. Жакшы. Дагы кандай максаттарыңыз бар алдыда, Гүлмира эже? Алдыда буюрса максаттар чоң, эми ошо үйдө отурган айымдарга жардам берүү, ошо швеяны өнүктүрүү да. Могу Кыргызстанда азыр швея актуалдуу болуп атат го. Ооба. Жакшы. Сиз эми ушул эмеңизди ушул бойдон калтырып койбостон, ушул идеяңызды мындан кийин да өнүктүрүңүз. Эми кийинки жылкы мектепти күтүп отурбастан, сентябрды күтүп отурбастан, дагы көбүрөөк адамдар менен көбүрөөк сүйлөшүңүз, Гүлмира эже. Ичиңиздеги блогдор менен дагы иштеңиз. Баягы адамдар менен тил табышып, мамиле кылуу деген нерселер бар да, потому что акча менен мамиле кылуу бул биринчи кезекте адамдар менен мамиле кылуудан башталат. Канчалык сиз адамдар менен жакшы мамиле кылып, аларга өз оюңузду так жеткире алган болсоңуз, ошончолук алардын ишенимине киресиз, ошончолук сиздин жолуңуз ачык болот. Мен жөн гана эмемди айтып атам да. Ошон үчүн кийинки сентябрды күтүп отуруп эстен, азыртан эртеңден баштап да аракет кылсаңыз болот. Потому что сиздин идеяңызды азыр мына биздин эле аудитория билет, биздин эле группа билет, сиздин өзүңүздүн айлана чөйрөңүздөгү адамдар гана билет. Көпчүлүккө жайыла элек да. Айта бериңиз, менин колуман ушул нерсе келет, мен ушундай, менде ушундай продукт бар. Аласыңарбы? Бир чети мындай публикага сүйлөгөн эмесмин да, анан бир чети тартынчаактык да бар экен. Мен ошо ораторлук, чеберчилик, анан ошо эл менен сүйлөшкөндө дагы окушум, үйрөнүшүм керек экен да. Ооба да. Анан кийин жөн эле баягы акча менен мамиле кылууну үйрөнүшүм керек деп туруп, акчанын медитациясы, акча практикасы, акча техникасы деп жасай беребиз. Негизи ошол өзүбүздүн үстүбүздөн иштөө деген эмне? Мен адам менен сүйлөшө аламбы? Мен балдар менен сүйлөшө аламбы? Чоңдор менен сүйлөшө аламбы? Мен тил табыша аламбы? Договор кыла аламбы? Мен аларды бир нерсеге ынандыра аламбы? Ишендире аламбы бир нерсеге? Ушул нерселерди билбейбиз да, жөн асмандан акча күтүп отура беребиз да. Адамдын ичиндеги биздин акчалуу курс, акчалуу айым курсунун негизги максаты аял ичиндеги проблемасын кантип акчага айлантат, чөйрөсүндөгү адамдар менен туура коммуникация кылганда, туура мамиле кылуудан башталат баардык нерсечи. Качан ошолор менен тил табышып, ар кимдин өзүнө жараша мамиле кылганды үйрөнсөк, ошондо биз жагабыз дагы, ошондо биз алардын ишенимине кирип баштайбыз да. Анан мисалы мен сиздин ордуңузда болгондо, мына ушул пеналдарды дагы да күн сайын түрдүү варианттарын, түрдүү дизайндарын чейип, түрдүү изденип, алдын ала заказдарды алып, алардын акчасын алып, мен акчаңарды бергиле деп оптом заказ кабыл алып туруп, анан кийин алардын акчасына тигип берип ошол заказды, анан өзүмдүн пайдамды алып калып ушинтип иштемекмин да. Эгерде сиз мектептин сезонун күтүп отурсаңыз, азыр так эле мектептин сезону. Балдар бир туруп пеналдарын жоготушу мүмкүн, жыртышы мүмкүн. Анан баягы айла жоктон дагы барып башка жерден сатып алат. Ошол адамдар сизди издеп келе турган кылыш үчүн сиз изденишиңиз керек дагы. Өзүңүздү адамдардын астына алып чыгышыңыз керек. Сиз өзүңүздүн продуктуңузду алып чыкпасаңыз, эч ким сизди билбейт да азыр. Сизде барбы деп эч ким издеп дагы келбейт. Сиз өзүңүз айтышыңыз керек. Ошон үчүн интернеттин азыркы эмеси эң жакшы жери, жөн эле телефондо листать этип отура бербестен, түнүгүн издениңиз, дагы кандай вариантын тиксем болот, дагы кандай өзгөчөлүктөрдү кылып тиксем болот, издениңиз, пеналдардын түрлөрүн карап, мектепке окуучуларга дагы эмнелерди кылса болот, даже сумкаларды тиксеңиз болот, мына ошол кожаданчы, сиз тиккен эмелерден. Андан сырткары дагы эмнелер керек? Бүт баарын изденип, ошол сиз өзүңүздүн хотя бы 4-5 продукт кылып алсаңыз, аларды оптом эмеге чыгарып алсаңыз да, сиз үчүн айына жок дегенде $10,000, минималдуу түрдө $5,000 $10,000 чейинки доходко чыга аласыз да, өнүктүрсөңүз. Ал үчүн биз ментальный жактан өсүшүбүз керек.
Гүлмир эже. Ментальный жактан өсүү деген бул идеялар, күн сайын идея келе берет, ошону моментарно ишке ашыруунун жолдорун эме кылабыз, ишке ашырабыз да, изденипчи. Вот, ошого эң акыркы суроомду берейин дагы, анан эмебиз менен, аудиториябыз менен коштошолу. Гүлмир эже, айтыңызчы, мисалы акчалуу айым курсуна катышканда, ошонун ичиндеги сизге жаккан кайсы техника болду? Эң мындай жагып, топтоптур мен аткарайынчы деп сизге жаңы инсайт. Мага ошо баягы ичиңдеги көйгөйдү акчага айлантыр деген эмеси жакты да. Ал техниканы аткарып жатканда кандай болду? Значит, баягы отура эле бербестен издениш керек экен. Ошондо ар бир көрүнгөн нерсе сага акча болуп көрүнөт экен да. Баягы жок деп отура бербей, эм акча бербейт деп же балдарым кичинекей деп отура бербей, аракет кылсаң эле ошо сөзсүз үзүрүн берет экен деген чечимге келдим да. Анан сабактан да Азыр болсо телефон телефонду мындай жакшы. Гүлмир эже, телефонду мындай алысыраак коесуз дагы, өзүңүздүн эмеңизди презентация кылыңыз, продуктуңузду. Бул азыр бирөө эле болуп атпайбы? Мен конокто жүргөм да. Бирөө болсо дагы эчтеке эмес. Сиз өзүңүздүн работаңызды эч качан обесценивать этпешиңиз керек. Өзүңүздүн работаңызды мындай кимге керек эле деп мындай басынтпашыңыз керек. Бул сиздин эмгегиңиз, эмгегиңизди ушунчалык баалаганды үйрөнүшүңүз керек. Давайте үйрөнөбүз азыр. Эме кылабыз, практика кылабыз. Телефонду коюңуз дагы. Урматтуу айымдар, менин атым Гүлмира. Мен ушундай идеяны издеп, мен ушундай пеналдарды тигип сатам. Эгерде кимге керек болсо, оптум жана розничный заказ алам деп өзүңүздү туура мындай презентация кылыңыз. Презентация кыла албасаңыз, демек сизде бизнес жүрбөйт. Айтыңыз. Урматтуу айымдар, менин эмгегим. Мен ушундай пеналдарды, менин атым Гүлмира. Мен ушундай пеналдарды ойлоп таап, балдарга керектүү буюм экен деп тигип жатам. Заказ кылсаңыздар болот. Номерим 0773 96 77 82. Мен Бишкек шаарында турам. Байланышсаңыздар болот. Дагы сиз кызматташууга даярмын? Дагы кандай услугаларды бере аласыз? Может, пеналдан башка дагы кызматтарды кыла аласызбы? Айтыңыз ошолордун баардыгын. Өзүңүздүн мындай жаман жактарыңарды көрө бербестен, жакшы жактарыңарды да айтканды үйрөнгүлө. Мен колуман келбейт. Тиккен келеби колуңуздан? Ага да заказ алам деп айтыңыз. Адам болуп иштейм, анан бир неме тиктерем десеңер тигип берем. Анан Кудай буйрса ошо бычмачылыкты да үйрөнөм деп жүрөм. Анан өзүмө окшогон аялдарга жардам берүүгө даярмын. Жакшы. Азыр мен сизге дагы бир суроо берейин, Гүлмир эже. Сиз өзүңүздү мындай мактап атканда эмне тоскоолдук болот? Менде ошо бир аз тартынчаактык бар, ошо уялуу бар да. Эмне себептен уяласыз? Сиз өзүңүздү сүйбөйсүз, значит. Сизди эч ким мактаган эмес. Сиз өзүңүз дагы мактаган эмес. Бир эмелер бар да, бир тоскоолдуктар. Дагы да билим алып өнүгүп мындай. Азыр элестетиңиз, сиз турасыз. Просто элестетиңиз, сиз турасыз. Анан сиздин жаныңызда сиз айына канча сом табышты каалайсыз, мисалы? Азырынча канча сом киреше? Пока что 100 000 деп турам да. Уверен айтыңыз, 100 000 деп. Эми элестетиңиз, сиз турасыз, сиздин жаныңызда 100 000 адам сыяктуу болуп турат да. Ал адам, бирок ал 100 000. Аты 100 000. Сиз ал менен эгерде сүйлөшө турган болсоңуз, эмне темада сүйлөшөсүз? Эгер экөөңөр бир жалгыз бир жерде калсаңар, мисалы мен 100 000. Мен ошо келечектеги пландар жөнүндө сүйлөшүп, билимимди өнүктүрүп, дагы да бир жерде отурбастан билимимди өнүктүргүм келет да. Жок, ошол 100 000ге, мисалы мен 100 000 100 000 акчамын. Анан экөөбүз бир комнатада калдык. Сиз менин көңүлүмдү өзүңүзгө буруш үчүн сиз бир эмнени сүйлөп бересиз мага? Өзүңүзгө кызыктырышыңыз керек. Мен ошондо сизге карап чуркаймын. Мен
ошо колунан келген эмелерди айтам да. Мисалы ошо 100 миңге дагы да билимимди өнүктүрүп, колумдагы может товарды өнүктүрүп, Ошондой темаларды айтасыз ага, э? дагы да эме мону өнүктүрүп, башка идеяларды ойлоп таап, мындай өзүмдүн брендимди ачкым келет. Ошол темаларды айтасыз ага. А если ошол темалар ага кызыксыз болуп калсачы? Балким ал 100 миң башка темада сүйлөшкүсү келип атат сиз менен. Бул техника да, просто мен сиздин ичиңиздеги мына психикаңыздагы 100 миңге эмне тоскоолдук болуп атат, мен ошол нерсени билгим келип атат. Ага кызыксыз болсо, значит менде какой-то блоктор бар экен, мен дагы да билимимди өнүктүрүшүм керек экен да. Ошол блокторду биз кантип табабыз, Гүлмира эже? Балким мен мындай тартынчаактык Значит, эме жок, тартынчаактык эмес. Значит, мен адамдар менен сүйлөшкөндү билбейм жана тил табышканды билбейм. Эмне темада сүйлөштү да билбейм, Ошон үчүн көбүрөөк адамдар менен сүйлөшүшүбүз керек. Көбүрөөк любой темада анекдот айтыңыз, кызыктуу окуяларды айтыңыз, башыңыздан өткөн окуяларды айтыңыз, күлдүрүңүз, ачууңуз келип атса ачууңузду айтыңыз. Мен азыр жиним келип атат, эч ким сүйлөбөгүлө мага деп. Күлгүңүз келип атса, мен өзүнчө эле күлгүм келип атат деп айтыңыз. Бактылуу болуп атсаңыз, мен бактылуумун бүгүн, карагылачы деп өзү эмнеге бактылуу болуп атканыңызды айтыңыз. Эмне үчүн эмоцияңызды чыгарбайсыз? Вот 100 миң акчага ошол нерсеңиз керек сиздин. Мына ошондо сиз менен давай бирге бактылуу болобуз, эмне болду, каяктан дегенсип сиз менен бирге тил табышат. Бул просто техника. Мен мындай үстүртөн гана сизге эме кылып көрсөтүп бердим. Ошондо да сиз мындай түшүнбөгөндөй болуп атасыз да. Ошондуктан сизге кеңешим, бул баштаган ишиңиздин аягы эме болсун, ийгиликтүү болуп, ошол сиз каалаган кирешелерге чыгыңыз. Всегда мен ошол нерсени гана каалаймын, бирок ошол нерсеге чыгыш үчүн баштаган нерсеңизди эч качан таштабаңыз. Ошону аягына чейин чыгарып, хотя бы сиз каалаган кирешени колуңузга алып туруп, анан кийин мен максатыма жеттим дешиңиз керек да. Анан уже өзү менен өзү кете берет нар жагыначы. Ошол Гүлмира эже, азыр биздин аудиториябыздагы айымдарга эмнени каалайсыз? Айымдарга айтмакчымын, изденгиле, окугула. Ошо мен Толкун айымдын курсунан жакшы инсайттарды алдым. Билбеген нерселерди үйрөндүм. Окугула, изденгиле демекчимин да, бир жерде турбагыла. Значит, менин колумдан келген нерсе силердин да колуңардан келет. Каалоо тилегиңиз ошол башка айымдарга эмне каалоо тилек тилесеңиз, сизге дагы ошол нерсе кайтып келсин, Гүлмира эже. Группада өзүңүздүн эмгегиңиз менен тынбай бөлүшүп туруңуз. Башкаларга да тынбай сунуштап туруңуз. Балким кирбегендер, балким билбегендер бардыр. Аларга тынбай эскертип турсаңыз, сизге сөзсүз түрдө кайрылат заказ бериш үчүнчү. Жакшы, анда эме менен коштошобуз, аудитория менен. Группада мага жазып коюңуз. Сөзсүз түрдө, Гүлмира эже. Дагы кийин Бишкекке келгениңизде мага кайрылсаңыз, может дагы башка идеяларды мен айтышым мүмкүн. Балким сизди интервьюга чакырам, балким сизди дагы бир башкачараак эме кылып алып чыгабыз, потому что мен азыркы учурда ушундай айымдардын личный брендин өнүктүрүү үчүн түрдүү идеяларды берип, ошол менен иштөөнү мен жол жоболорун көрсөтүп берип атам да. Ошондуктан мен менен связь түзбөңүз, мен сизге керекмин. Ошо жакшы инсайттарды алдым да, ошо Толкун айым сабагынан. Мындай азыр дагы уже ойлор эме идеялар келе баштады, ошо эфирдин алкагында элечи. Значит, мындай оюңду так айтышың керек экен, уялбашың керек экен, дагы да билим алып, аял заты өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек экен. Каякта болбойлу. Тартынчаактыктан арылышты каалайсызбы, Гүлмира эже? Уялчаактык. Жакшы. Телефонду жерге коюңуз. Алысыраак турабыз дагы. Мен бактылуумун деп туруп колуңузду жай. Мен бактылуумун. Бир жолу. Ура! Ура! Молодец. Эчтеке болгон жокпу? Эч ким эч нерсе деп айткан жокпу? Урушкан жокпу? Ачылдыңыз дагы бир жолу.
молодец. Эң сонун. Сизге эч ким деле тоскоолдук кылбайт. Уялчактык, тартынчактык, коркунуч деген нерсени колуңузга кармай албайсызбы? Значит, бул жок нерсе. Бул жок нерсе. Ачылыңыз. Эртеге группага, азыр эле группага видео тартып, группадагы айымдарга дагы бир жакшы каалоо тилектериңиз болсо, видео тартып жибериңиз, биздин акчалуу айым группасына. Тартып жиберип, башка айымдарга дагы мотиватор болуңуз, стимул болуңуз, сиздин колуңуздан келет. Демек, мен айткан нерсени аткардыңызбы, сиз дальше көп нерселерди алып кете аласыз. Так, эфир бир аз кечип атат. Гүлмир эже, сиз азыр эфирден чыгып берсеңиз, мен анан айымдарга башка эмени темада сүйлөп Баарыңарга рахмат, ийгилик Толкун айым, сизге дагы чоң рахмат. Жакшы, сизге дагы ийгилик. Крестти басыңыз, Гүлмир эже. X'ти басыңыз, анан эфирден чыгат. Все. Азыр мен чыгып кеткен болсом, анда эфир өчүп калмак да. Так, урматтуу айымдар, урматтуу акчалуу айымдар жана ледилер десем болот, өз үйүнүн, өз жашоосунун хозяйкалары десем болот. Бүт бардык мендеги балким биринчи потокто окуп туруп түшүнбөй кеткендер кайрадан кайрылып келет, потому что бул жердеги техникалар сразу эле адамдын эмесине жете бербейт да. Качан ойлонуп, балким бир жерде жүргөндө, балким бир жумуш жасап атканда же бирөө менен сүйлөшүп атканда анан мен берген техникалар, мен берген фишкалар сиздерге башкача мындай вулкандай болуп атылышы мүмкүн, потому что бул аябай оор техника. Мындайча айтканда, менин курсумдагы ар бир техникалар инициационный техника. Инициация деген эмне? Инициация деген мен сиздерге азыр түшүндүрүп берем. Жашоодо биз инициационный период менен кетебиз. Мындайча айтканда, биз кичинекей кезибизде бир кичинекей кыздын жолун басып өткөнбүз, Андан кийин переходный возрастка өттүк. Переходный возрастта эркин жашоодо жашап жүрүп эле, анан вдруг эмне кылдык? Турмушка чыктык, Турмушка чыккандан кийин келин болдук. Мына ушул моменттердин бардыгы, мисалы, турмушка чыга элек кезден баштап, эркин мындай кыз деген статусту алып жүрүп, анан турмушка чыгаардын алдында биз эмне кылабыз? Даярданабыз да, элдерди чакырабыз. Менин кызым турмушка чыгып атат, жакында апа болот, жакында балалы болот, жакында үй бүлөлүү болот, уже башка жашоосу башка жака өзгөрөт деп ошону жар салып, алдын ала даярданып, элдерди чакырып, үлпөт той менен анан кызын турмушка узатышат. Мына ошол даярдануу, инициационный период бир этаптан экинчи этапка чыгаруу. Качан баягы кыз турмушка чыккандан кийин кыз деген статустан келин деген статуска өтөт. Келин деген статустан бир жылдан кийин төрөгөндөн кийин апа деген статусту алабы, демек бул дагы уже жашоо башка жака өзгөрдү деген. Ал эми биздин психикабызды, биздин сознаниябызды, биздин бессознаниябызды өзгөртүүдөгү бул техникалар дагы мына ушундай. Башында билинбейт, даярданасың, мисалы, менин үйүм курсунда да техникаларды атканда кадимкидей үйлүү болуу үчүн алдын ала даярданабыз. Даярданып, эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, кандай техникалар керек, ошол техникалардын бардыгы бизди үйлүү болууга даярдайт. Же болбосо ошол жашоону өзгөртүү деген да, жакында менин жашоом өзгөрөт, жакында мен үйлүү болом, жакында мен турмушка чыгам, же жакында менин жашоом өзгөрөт деген сыяктуу инициационный техникалар биздин сознаниябызды бир уровеньден экинчи уровеньге чыгара турган техникалар. Ошондуктан эч качан мен мындай жөн эле визуализация кылып, мечтать эткиле, жөн эле мындай кылып койгула дегендей техникалар жок менде. Андай техникалар YouTube'да толтура. Меники как положено проработка жасалат. Эмне тоскоол болуп атат, ал тоскоолдуктарга эмне үчүн биз кутулбай атабыз, эмне үчүн биз аларды кармап отурабыз, ошонун үстүнөн кайра проработка кыла бергенде бизде уже багы кадимкидей чоңойот биздин сознаниябыз. Чоңойгондо, биздин аң сезимибиз көтөрүлгөндө, ошол биздин проблема бизден бир эки этап ылдыйга түшүп калгандай болот да, алдыда калып кетет дагы. Ошондо биз чоңойгондо баягы проблема биз үчүн жеңил көрүнүп баштайт, чечкенге оңой болот да. Мен үй ала алам, мен үйлүү боло алам, потому что мен хозяйка, мен өзүмдүн жашоомдун хозяйкасымын. Мен каалаган жумушту жасап, каалаган жумушумдан каалаганча иштеп, мен үйлүү боло алам деген эме келет дагы, түшүнүк келет дагы. Баягы адамга үйлүү болуш вообще без проблем да. Вот, ошондуктан көпчүлүгүңүздөр балким мындай курстарга катышып берип, сиздер үчүн мындай эме болгондур, тажап калгандырсыздар. Бирок зря. Булардын бардыгы сизге гана пайда алып келет. Так, азыр мен сиздерге бир нерсе эме кылайынчы. Мен жаңы микрофон алдым эле, түз эфирде кандай болот экен, мага эме берип койсоңуздар, микрофонду саяйын.
Мгм. Так, угул атабы кыздар? Мага белги берип коесуздарбы, угул атабы? Так. Угулуп жаткан болсо, мага плюс белгисин бериңиздер. Так, угулуп атат, э? Мгм. Угулуп атат, э? Эң жакшы. Байакыга караганда жакшы угулуп калдыбы? Мунира, эфирге чыгасыңбы? Так. Жакшы. Алтын эже, көрдүм плюсуңузду. Кечээ мен аябай бир сонун красавица, аябай сонун бир кыз келип, Леди 18+ курсунан мен Леди 18+ курсунан мен ушунчалык сонун инсайттарды алдым. Жакында турмушка чыгам. Вот мен сизге ыраазычылык катарында белек алып келдим деп мындай кафеге чакырып, мага баардаган белектерин берип кетти да. Ушунчалык жакшынакай, ушунчалык татынакай кыз. Анан жакында турмушка чыгам деди. Уже мындай өзүн жашоодо реализовать этип алган кыз экен да. Магазиндери бар, табышы жакшы, бүт баардык жактан уже жетишкен. Анан эми мындай көңүлү тынч турмушка чыкканга даяр болуп калган. Эми ошол кыздын мындай карадым дагы, сулуу, чындыгында сулуу жакшынакай кыз экен. Анан мен ал кызга сунуш киргиздим. Кандай сунуш? Мага Леди 18+ курсунун лицосу болуп бере аласыңбы депчи, потому что леди дегенде чындыгында жакшынакай, өзүн карап жүргөн, өзүнө кам көрүп жүргөн, ушунчалык сулуу, адамдарды өзүнө тарткан ушундай айымды чагылдырып бергим келет да. Мен деле өзүм тартылсам болот, бирок менин вкусум башка кыздарга тартылып атат. Ошондуктан жакында буюрса, балким ошол кызды видеого тартып, ошол ледини биз башкача форматта алып чыгып калабыз. Так, азыр болсо мен эфирди жабамын. Кимге Гүлмилежанын работасы жагып, сотрудничать этем деген болсо, кызматташам деген болсо, анда өзү айткандай телефон номерлерине кайрылсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик. Кийинки эфирде дагы мына ошол акчалуу айым курсуна катышып, кандай жыйынтыктарга жетишти, кандай жетишкендиктерге жетишти. Кийинки эфирде дагы бир айымды алып чыгам. Ал дагы өтө сонун жумуш баштаган. Мындайча айтканда, ойлонуп баштай албай жүргөн жумушун баардыгын ойлонбостон туруп ушул курска келгенде баштап, уже мен менен эми жакында наставничество менен биргеликте иштешем деп айтып атат да. Ошол айымдардын катарына кошулуңуздар, акчалуу айым болуңуздар, бактылуу айым болуңуздар, жетишкен, ийгиликтүү айым болуңуздар. Сиздерге эч ким, эч нерсе тоскоолдук кыла албайт, эгерде бир нерсе менен алектенем, бир нерсеге жетем десеңиздер. Ал эми сыртыңыздагы адамдар, кандайдыр бир ситуациялар тоскоолдук кылып атат десеңиздер, бул просто иллюзия. Просто сиз подсознательно өзүңүз каалабай атасыз ошол нерсеге жеткенгечи. Адамда качан максат пайда болгондо даже түнү уйку бербей калат, түнү уктай албай каласыздар. Мына мен эми акыркы мына ошол 5-6 айдан бери кадимкидей бир аз уктап калдым. Мурда мен уктай алчу эмесмин. Мына ошол менде 37 курс болгон болсо, 37 курстун баардыгын методикасын түзүп, программасын түзүп, даптар кылып, китептерди жазып, менде кызыгуу болгон да, түнү менен иштепчи. Азыр уже аларды бүтүп, менде спокойно каалаган учурда уктайм, каалаган учурда турам, каалаган учурда өзүмө жакын окуучулар менен сүйлөшөм, кааласам сыртка чыгып эс алып келем, кааласам бир жерге барам. Вот ошол сыяктуу менде уже мындай расслабленный состояние болду. Анан мен ошондо ойлоп калдым, оказывается, адамда максат пайда болсо, бир нерсе кааласа, демек ага эч ким тоскоолдук кыла албайт экен. Мен силерге 100% айта алам. Силерди мындай бул жагыңардан күйгүзүп, жангызып, тынчтык бербеген бир максат таап алган болсоңор, эч ким тоскоолдук кыла албайт. Даже бешикте жаткан балаңар дагы бир бутуңар менен бешикти терметип, бир колуңар менен иштеп, бир колуңар менен башка жумушту жасаганга да жетишип каласыңар да. Ошондуктан баарыңыздарга
эң биринчи кезекте энергия каалайм, потому что энергия бул жашоо. Жашагыңыздар келип анда энергичный болуңуздар. Энергиянын ичинде сүйүү бар, бакыт бар, возможность, мүмкүнчүлүктөр бар, акча бар, мунун бардыгы. Баарыңыздарга энергия каалайм. Энергиянын ичинде баардык нерсе бар. Канчалык энергичный болсоңуз, ошончолук жашагыңыз келет. Канчалык жашагыңыз келген сайын ошончолук каалоолоруңузду коюп баштайсыз. Канчалык сизде көп каалоолор болсо, ошончолук көп акча иштеп тапкыңыз келет. Канчалык көп акча иштеп тапкан сайын ошончолук адамдар менен сүйлөшкүңүз келет. Адамдар менен сүйлөшкөн сайын мүмкүнчүлүктөрдү көрүп баштайсыздар. Ошондой бири-бирине баадай круг да, бири-бирине баары байланышкан. Баарыңыздарга ийгилик, түнүңүздөр бейпил болсун. Эртеге буюрса дагы бир каарманыбызды эфирге чакырамын. Ал дагы кантип бизнес баштаган, эмне кылып баштады жана кантип минималдуу сумма менен же вообще акчасы жок кантип бизнес баштады, көрүп эме алсаңыздар болот. Мындан кийин күн сайын бирден эмелерди, айымдарды эфирге чакырып турамын. Баарыңыздарга ийгилик.